Келечек бүдөмүк болуп турган учурда, өзгөчө азыркы кырдаалда жугуштуу оору, анын айынан экономикалык кризис, жумушсуздук, баалардын кымбатташы жана башка ушул сыяктуу нерселердин айынан эртеңки күн белгисиз болуп турган учурда ички жан дүйнөңүзгө тынчтыкты кайдан таба аласыз? Келечекке болгон үмүттү кайдан таба аласыз? Бир гана булак бар. Бул Кудайдын сөзү. Анткени Кудайдын сизге болгон өзгөчө планы, өзгөчө максаты бар. Кандай гана кырдаал, кандай гана абал болбосун, Кудайдын сиздин келечегиңизге болгон өзгөчө максаты, өзгөчө планы бар. Жеремия 29-бөлүм 11-аятта мындай дейт: Анткени өзүмдүн силер жөнүндө ойлогон оюмду өзүм гана билем, дейт Теңир. Башкача айтканда, өзүмдүн силерге болгон планымды өзүм гана билем, дейт Теңир. Силерге келечек үмүт бериш үчүн ал ой жаман ой эмес, жакшы ой. Кудайдын сиз жөнүндө планы, өзгөчө планы бар. Ал планымды өзүм гана билем, дейт Теңир. Жана анын планы кандай? Анын ою кандай? Силерге келечек үмүт бериш үчүн дейт. Демек Кудай сиздин келечегиңизге үмүт бериш үчүн ойлонот. Кудайдын планы сиздин келечегиңизге үмүт бериш үчүн. Кудай сиздин келечегиңиз жөнүндө ойлонот. Эртеңки күнүңүз жөнүндө ойлонот. Жана анын планы жаман эмес, жакшы план. Менин оюм, ал оюм жаман ой эмес, жакшы ой дейт. Демек бир тууганым, кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана келечек канчалык үмүтсүз, бүдөмүк, белгисиз көрүнбөсүн, бирок Кудай сиздин келечегиңиз жөнүндө ойлонот. Кудай сизге эң сонун келечек даярдап койгон. Жана бул Кудайдын планы, Кудайдын сиздин келечегиңизге болгон планы. Ал эми Кудай сизден эмнени күтөт? Кудай өзүнө ишенгендерден эмнени күтөт? 12-13 аяттарда: Силер мага кайрыласыңар, мага келесиңер, мага сыйынасыңар, ошондо мен силерди угам. Мени издейсиңер, эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар дейт. Мына Кудай өзүнөн үмүттөнгөндөрдөн, өзүнө таянгандардан, өзүнөн корккондордон мына ушундай кадамды күтөт дейт. Биздин ага кайрылышыбызды, анын алдына келип ага сыйынышыбызды каалайт. Ошондо мен силерди угам дейт. Ошондо Кудайдын сиздин келечегиңизге болгон планы, максаты иш жүзүнө ашып баштайт. 13-аятта: Мени издейсиңер, эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар дейт. Демек, Кудай, биз Кудайды чын жүрөгүбүздөн издешибизди, чын жүрөктөн аны таанып билишибизди каалайт. Кудайдын эң негизги максаты, эң негизги каалоосу сизге жана мага болгон аны таанып билүү, анын жолдорун таанып билүү. Эгерде биз Кудайыбыздын Кудай экенин башкалардын оозу аркылуу эмес, бирок өзүбүз жеке Кудай сөзүнөн аны өзүбүз жеке таанып билсек, ал менин Кудайым экенин, ал кандай Кудай экенин таанып билсек, анда Кудайдын сизге болгон, бизге болгон, өзүбүзгө болгон жеке максатын, жеке планын таанып билебиз. Забур 38-бөлүмдө: Кудайым, сенин ойлоруң канчалык баалуу, алардын саны канчалык көп. Демек, Кудайдын ойлору, ой бул план. Демек, сиз жөнүндөгү планы, максаты абдан көп. Көптөгөн пландары бар. Бирок эң негизги планы бар. Жана Кудайды таанып билүүдө, Кудайдын сизге болгон, сиздин келечегиңизге болгон эң негизги планын таанып биле алабыз. Ошондо биздин келечекке болгон үмүт, келечекке болгон ишеним болот. Келечекке биз үмүт менен, кубаныч менен карай алабыз. Ишеним менен алдыга кадам таштай алабыз. Ошондуктан бир тууганым, Кудайды таанып билүүдө дагы да көбүрөөк өсө берели. Ошондо Кудайдын сизге жана мага болгон планы, биздин келечегибизге болгон планы иш жүзүнө ашат.